Önümüzdeki жылдын 10 sentyabrында өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей корогун ЮНЕСКОга катталган баалуулуктардын катарына киргизүү боюнча жасалып жаткан иш-чаранын алкагында ЮНЕСКонун регионалдык өкүлдөрү, археолог, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бакыт Аманбаеванын жетекчилигинде музей корукка келип, бул жердеги архитектуралык, археологиялык жана башка баалуулуктар менен таанышып кетти. Бул баалуулуктардын бүгүнкү күндө ЮНЕСКО курамына кирүү боюнча мындай талапкер катары коюлуп жаткандыгынын эң негизги себеби 11, 12, 13 кылымдардан калган бул Кыргызстандын аймагында, Кыргызстандын аймагы эмес, жалпы Борбордук Азиядагы эң баалуу эски тарыхый архитектуралык баалуулуктар. Ошон үчүн бул жерде жалгыз эле бүгүнкү күндө биздин көзүбүзгө көрүнүп турган 3 күмбөз жана мунара эмес, биздин артыбызда турган могул жерде дагы ошол 13 кылымдарда Жамал Каршинин маалыматтарында, андан башка изилдөө бийликтөөчүлөрдүн маалыматтарында сакталып калган ушул жердеги медреселер, мечиттердин курулуштары боюнча дагы баалуу маалыматтар бар. Биз муну ушул жалпы дүйнөлүк баалуулук катары кийинки муундарга сактап, этияттап өткөрүп берүү бардыгыбыздын милдетибиз. Ошон үчүн бул бүгүнкү заманда ушундай баалуулуктардын чогулткан, баалуулуктардын кадырына жеткен ЮНЕСКонун курамына кирүүгө толук укугу бар деп эсептейм. Bir топ мезгилден бери жасалып жаткан аракеттерден майнап чыгып, жакшы тилек менен жасалып жаткан максаттар ишке ашып калса, ЮНЕСКонун Фергана Сырдария коридору аталышындагы улуу жибек жолун туташтырып турган мамлекеттер аралык баалуулуктардын сабына кошулат деген үмүт бар.